сөз Козуев Алишер Абибилаевичте. Рахмат, Нурлан Турунбаевич. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич. Бул эми бүгүнкү күн тарыхый күн болуп атат. Чындыгында эртели кечки бул эки өлкөнүн ортосуна чекит коюлуш керек, тынч жашоо уланыш керек. Ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич бир эки тактап кете турган тактоо иретинде бул Кара Суу районунда эки участканы белгилеп айтып атасыздар 100 гектар деп. Ошонун 24 гектарын Кара Суу шаарынын баягы очистной сооруженияга деп белгилепсиздер. Бул эми туура чечим, себеби Кара Суу шаары 1960-жылы түптөлүп, ушул күнгө чейин канализация жок. Анан 5 жыл мурда биздин Дүйнөлүк банктан 6 миллион еврого жакын акча бөлүнүп, именно ушул канализациянын жоктугунан, местасы жоктугунан, жер жоктугунан ушул нерсе канализация токтоп турат. Биздин Кара Суу шаарында бул жерде жалпы 30 миңге жакын жашоочу ушул жерге өз негизи муктаж болуп турат. Экинчи, бул 76 гектар Кара Суу районунун Акташ тилкеси деп беришсиздер. Ошол кайсыл жерде, кайсы критерийдин негизинде ушул жер белгиленди? И кандай жер ушул жер? Так, Карасуулуктарга 100 гектар жер ажыратылып берилди. Бул өтө чоң сүйлөшүүлөр негизинде болду. Бизде сиз айткан маалыматтын бардыгы бар эле. Ошо Кара Суу шаарынын жашоочуларынан саркынды сууларды тазалоого жер жок болуп, тазалоочу жерди курууга жер жок болгондугунан ал жерде 24 гектар жерди бердик. Андан сырткары жанагы железный дорога бар эмеспи, жанагы темир жолдун түбүнөн булар баягы эме куруп алган. Жанагы зым тартып алышкан. Ошол зымды темир жол түбүнөн артка жылдырттык. Андан сырткары дагы 74 гектар жерди көрсөтсөк болобу? Вот мына 76 гектар жерди мына ошол пахта эгип турган түп-түз жакшынакай пахта эгип аткан суулуу жерден 76 гектар жерди бөлүп бердик. Эми муну жергиликтүү бийлик органдары өздөрү каалашынча элдер менен сүйлөшүп бөлүп беришет деген ойдобуз. Рахмат. Экинчи дагы бир маселе, ошол эле Кара Суу районунун ушул Акташ айыл өкмөтүндө өзүңүзгө белгилүү болгондой Барак деген эксклав бар. Буга чейин бир канча элдер менен да жолугуштук. Сиздин ушул делимитация демаркация комиссиясынын сиздин орун басарыңыз тиешелүү жетекчилер менен биргеликте эл менен жеринде жолуктук. Алардын талабы сиздин орун басарларыңыз айткан боюнча ушул келишимдин негизинде алмашуу жолунда сүйлөшүүлөр болгон экен. Ошону дагы эми биздин шайлоочулар, ошол барактыктар күтүп атат. Сиз өз оозуңуз менен айтып койсоңуз кандай болгон? Себеби бүгүнкү күндө 1000ден ашык киши жашап, ал жерде 300ге жакын кожолук болуп, бул акыркы бул 2010-жылдан бери каттоо токтоп калган. Бир айылыбыз калып кеткен. Сиз эми аны билесиздер өзүңүз. Ошол боюнча бир айтып койсоңуз. Барак айылы боюнча, Барак айылы билесиздер, бизде анклав болуп калып кеткен. Биз Өзбек Республикасынын менен чогуу делимитация маселелерин жүргүзүп, Барак айылын Кыргызстанга алмаштырып алдык. Барак айылында 208 гектар беле? 208 гектар жерди биз Өзбекстанга берип, Өзбекстандын ушул эле суулуу, теп-тегиз, жакшынакай жеринен Кара Суудан 208 гектар жерди алдык, алмаштырдык. Эми азыр демаркационный иштер башталат мына жакында буюрса. Ошондо биз уруксат беребиз, анан ошол жердеги үйлөрүбүздү көчүрүп чыгып кеткенге. Үйлөрүбүздү көчүрүп чыгып кетебиз. Мамлекет тарабынан компенсациялар берилип, ошо элдерге үй салып бергенге мажбур болобуз. То есть жардам беребиз. Элдер себеби дегенде Баракка барыш үчүн билесиздер, достук менен айланып барып калышкан. Ошон үчүн элге жакшы шарттар менен. Бул алыс эле жерде эмес. Бир жерден көчүрүп бир алыс жакка апарып таштаган жокпуз. Ошол эле жерде, жакын эле жерде, ошондой эле теп-тегиз жер. Бирок эми айылды таштап чыкканга туура келип атат. Рахмат, себеби ал айылдын элдери өзү таштап чыкканга макул. Себеби 12 жылдан бери азыр акыркы жылдары гана достук менен айланып өтүп калбаса, буга чейин Кызылкыя менен дагы 300 километр өзүнүн 5 километр үйүнө 300 километр айланып келип жүргөн да. Анан эми негизи ушул чечим ушул жалпы делимитация демаркация комиссиясынын жалпы жыйынтыгынын негизинде ушул чечилип атканы ал элдиктерди жалпы барактыктарда кубандырат. Ошого эми сиз өзүңүздүн оозуңуздан дагы угуп коюшканы кыйла жакшы болот. Рахмат чоң. Рахмат.